Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаровдун Венгрияга болгон расмий сапары аяктады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 12-14 февралда Венгрияга болгон расмий сапары аяктады. Расмий иш-чаралар Будапешт шаарынын Лайош Кошут аянтында президент Садыр Жапаров менен Венгриянын президенти Каталин Навактын расмий жолугушуу менен башталган. Мамлекет башчысы ошондой эле Баатырлар аянтындагы Венгриянын баатырларынын эстелигине гүл чамбар койду. Садыр Жапаров менен Каталин Навак чакан жана кеңейтилген форматтарда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки тараптуу кызматташуунун конкреттүү маселелерин талкуулашкан. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында президенттер Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча биргелешкен декларацияны кабыл алышкан. Ошондой эле кызматташуу боюнча бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлган. Пресса үчүн билдирүүлөрүндө сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын чыгарып жатып, президенттер жетишилген макулдашуулар стратегиялык өнөктөштүктү бекемдейт жана кеңейтет деген ишенимин билдиришкен. Садыр Жапаров ошондой эле Каталин Навакты өзүнө ыңгайлуу учурда Кыргызстанга келип кетүүгө чакырган. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаров Венгриянын улуттук жыйынынын спикери Ласло Кёвер менен жолугушуп, парламенттин имаратын көрүп чыкты. Мындан тышкары мамлекет башчысы Кыргызстандагы белгилүү архитектор Ласло Месароштун неберелерине анын үй бүлөлүк сүрөттөрүн, ошондой эле республикалык архивден алынган алардын чоң энеси Вильма Ковачтын өмүр баяндагы ак тактарды көрсөткөн документтерди өз колу менен тапшырган. Эртеси күнү президент венгриялык жана кыргызстандык ири компанияларга чыккан Венгер-Кыргыз бизнес форумунун ишин ачып берген. Мамлекет башчысы Венгриянын бизнес коомчулугун Кыргызстандагы келечектүү долбоорлорду ишке ашырууга активдүү катышууга чакырган. Андан соң Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушкан. Эки тарап тең өзара пайдалуу эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө даяр экендиктерин ырасташты. Мамлекет башчысы энергетика тармагы үчүн жабдууларды чыгарган Gans Transformers and Electric Rotating Machines Ltd компаниясынын ишмердүүлүгү менен да таанышты. Бул компания менен Венгер-Кыргыз өнүктүрүү фондунун алкагында кызматташуу күтүлүүдө. Президент Садыр Жапаров расмий сапарын аяктап, учурда Бишкекке кайтып келди. Эң жакын 5 адамын жоготкон эне менен жолугуу. Оор кайгы басып турган элди түшүнбөскө эч аргаң жок. Көкүрөгүң күйүп турганда кайсыл өлкөдөн келгенине карабай ичиңдеги муңуңду чыгардың. Жакындарың жоготкон адамды көргөн президентпи, министрби же карапайым адамбы, кимдин болбосун кабыргасы кайышат. Колдон келген жардамыңды аябайсың, а бирок канча аракет кылсаң дагы узаган өмүр кайра кайтпайт. Аны баарыбыз билебиз, анткени сиздей энелер өмүрлүк жарын, балдарын, эң жакын адамдарын же өз өмүрүн жоготту. Бул кырсык бүтүндөй дүйнөнү ыйлатты. Сизге бир гана көңүл айтуудан башка арга жок, деп жазган Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Кахраман-Мараш шаарында биздин куткаруучулар иштеп жаткан тилкелердин биринде өзүнүн эң жакын 5 адамын жоготкон айымга көңүл айтууда. Маалымат катары айта кетсем, бул айым өзүнүн жолдошун, 3 баласын жана сиңдисин жоготкондугун айтып ыйлап жатат. ЖКУнун машыгуусу Армениянын ордуна Кыргызстанда өтөт. Себеби Жааматтык коопсуздук боюнча кызматташуу уюмунун бузулбас боордоштук машыгуусунун Арменияда болоору пландалган, бирок эми Кыргызстанда өтө турган болду. Бул туурасында ЖКУнун бирдиктүү штабынан кабарлашты. Буга чейин Россиянын коргоо министрлиги 2023 жылдагы эл аралык аскер кызматташтыктын алкагында Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрү менен башка мамлекеттердин улуттук армияларынын кургактагы жоокерлеринин машыгуусу өтөөрүн билдирген. Андан улам Арменияда ЖКУнун тынчтык орнотуучулар контингентинин бузулбас боордоштук деп аталган окуусу өтөөрү пландалган. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян маалымат жыйынында Армениянын аймагында быйыл ЖКУнун машыгууларын өткөрүү максатка туура келбей тургандыгын айткан. Ошол себептен эми Кыргызстанда өткөрүлөт деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда 6 айга тышка жыгач сатууга тыюу салынды. 15 февралдан тарта Кыргызстанда жыгач жана жыгач материалдарын экспорттоого тыюу салуунун мөөнөтү узартылды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду.
Ага ылайык ЭЭП өлкөлөрүнөн тышкары экспортко чектөө 6 ай күчүндө болот. Мамлекеттик бажы кызматына жана чек ара кызматына аталган товарларды мыйзамсыз алып чыгууга бөгөт коюуга багытталган зарыл чараларды көрүү тапшырылды. Жыгач жана жыгач материалдарын экспорттоого 6 айлык мөөнөткө тыюу салуу былтыр август айында киргизилген. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда инден келди сунуштайбыз. Инден келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простатта аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган. Муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Алмазбек Атамбаев Жээнбековдун артынан кууасын, аны Кудай өзү жазалаарын билдирди. 14 февралда абактан чыккан мурдагы президент Атамбаев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун артынан кууасын билдирди. Атамбаев мураскерине азыр кандай мамиледе экени тууралуу суроого ушинтип жооп берди. Мен анын артынан куубайм, Кудай өзү аны жазалайт, эбак эле жазалап баштаган, деди мурдагы президент. Атамбаев менен Жээнбеков 2017-жылы өткөн президенттик шайлоого чейин жакын үзөңгүлөштөрдөн болушкан. Бирок Жээнбеков тактыга келгенден кийин экөөнүн ортосунда чыр чатактар башталган. Анда Атамбаев Жээнбековдун дарегине бир нече жолу кескин сындарды айткан. Атамбаев Жээнбековго президенттик кызматка жетүүгө дагы жардам бергенин билдирген. Ортодо жалындаган чырдын шартында алгач Атамбаевдин үзөңгүлөштөрүнө, андан соң мурдагы президенттин өзүнө дагы бир катар кылмыш иштер козголуп, андан экс-президенттик макам алынган. Атамбаев өзү 2019-жылы Жээнбековду бийликке алып келген үчүн кечирим да сураган. Бирок Жээнбеков президенттик кызматта мөөнөттүн аягына чейин отурган жок. 2020-жылдын октябрындагы окуядан кийин отставкага кетип, бийликке ошол күндөрү тарапташтарынын жардамы менен колониядан бошотулган Садыр Жапаров келген. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев журналисттерге курган маектеринин биринде 2020-жылдын октябрь окуяларын эскерип жатып, Сооронбай Жээнбеков президенттикти тапшырып жатканда Атамбаевдин кишилери бийликке келбеш керек. Койташ окуясын аягына чыгарасыңар, тигини муну камайсыңар деген бир нече шарт койгонун белгилеген. Жээнбеков ооруканага түштү. Массалык башаламандык уюштурууга аракет боюнча СИЗО 1-де жаткан Равшан Жээнбеков ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу журналисттерге анын жардамчысы Айсулуу Кудайбердиева билдирди. Анын айтымында саясатчы жеке клиникага боор ооруп, оор дарыларды ичүү зарылдыгынан улам жаткырылган. Буга чейин Жээнбеков ден соолугунун начарлап кеткенине наразы болгон. Эске салсак, 23 октябрда Кемпир-Абад суу сактагычын Өзбекстанга берүүгө каршы болгон бир катар саясатчылар менен активисттердин үйү тинтүүгө алынган. Аларга карата массалык башаламандык уюштурууга аракет кылып фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, 25тен ашык адам кармалган. Туркиядагы жер титирөөнүн курмандыктары 31 миңден ашты. Туркия менен Сириядагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 14 февралга карата 36 миңден ашты. Маалыматка караганда Туркияда каза болгондордун саны 31.643-кө жетти. Сирияда каза болгондордун жалпы саны 4574-кө жеткен. Бүгүнкү күндө кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери жүрүп, анда кыргызстандык куткаруучулар да жардам беришүүдө. Жалпысынан кыргыз куткаруучулары урандылардын алдынан 104 адамдын сөөгүн табып, андан тышкары 4 адамды тирүү чыгарышкан. Кыргызстанда сүйүү күнүндө 55 чуп расмий никелешти. Бул туурасында санариптик өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Такталгандай 14 февралда Бишкектеги Бакыт үйүндө 9 жуп никесин каттатты. Ал эми калган райондордо 10 түгөй расмий түрдө никелешти. Баткен облусунда нике каттоого 8 арыз, Жалал Абад облусунда 5, Нарын облусунда 3, Ош облусунда 14, Талас облусунда 1 жана Ысык Көл облусунда 5 арыз берилген.